Тегерек столдо анын катышуучулары бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаалды, парламенттин алсыздыгын, алдыдагы шайлоолордун таза өтүшү үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек экендигин талкуулашты. Алгач сөз алып сүйлөгөн мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев Кыргызстандын өнүгүшү үчүн күчтүү коомдук институттарды, күчтүү башкаруу системасын түзүү керек экендигин айтты. Текебаев, Солянова и ряд других общественных деятелей находятся под следствием. Часть народа считает, что они нарушили закон, а другая часть, что идет политическое преследование. Многие не верят в справедливость суда. Ал эми Эльмира Ибраимова шайлоолорго көз салуу үчүн жарандык көзөмөлдү күчөтүүнү сунуш кылды. Тот, кто контролирует сервер, тот и контролирует результаты выборов. Акыркы учурларда репрессиялык көрүнүштөр, массалык маалымат каражаттарына болгон басымдар күчөп жаткандыгын Асия Сасыкбаева көтөрдү. Используют репрессивные меры против оппонентов с помощью государственных структур. Давление на свободу слова мы все прекрасно знаем, насколько оно выросло, что мы даже ухудшились в международных статистических данных. Өлкөдө азыркы түзүлгөн кырдаалга ар бир саясатчы жоопкерчиликтүү болуш керек. Андыктан бүгүнкү аянтча бардык саясий коомдук ишмерлердин оппозиция өкүлдөрүнүн башын бириктирген жай болушу шарт. Алдыдагы шайлоого бирдиктүү бир талапкер менен чыгуу керек деген ойлор да айтылды. Нас ждут еще аресты, нас ждут еще политические скандалы. И единственное, я предложил бы независимым кандидатам, единственная тактика, которая должна быть сегодня, это создание общей политической площадки. Вторым шагом будет избрание единого кандидата. Но сейчас первая задача – это создание общей, независимой политической площадки, где будут кандидаты собираться, договариваться о правилах игры, о критериях, которым должен обладать единый кандидат, о критериях договариваться. Да? Котур ташы койнунда болгон саясатчылар эч качан биригишпейт дейт Адахан Мадумаров. Биз бириге алабызбы? Жок. Биз чындыкты айта алабызбы? Жок. Могул жерде катышып отурган массалык маалымат каражаттары чындыкты жазабы? Жок. КТР ушуну көрсөтөбү? Жок. Ал эми андан кийин сөз алган Жеңиш Молдокматов бир дагы саясатчы жоопкерчиликти өзүнө албай келгендиктен 25 жылдан бери мамлекетте бирдиктүү иш жүрбөй жаткандыгын сындады. Айтор Адахан Кемсанбаевдин сөзүнөн кийин тек гана туруп басып бергин келет экен, бирок ошондой эле учурда дагы бир ойго келди. Адахан Кемсанбаевдин жок деп сөзүнөн кийин ушу жерде Өмүрөк Чикештин жоктугу байкалып атат да. Себеби ал киши жок деп айтчу эмес, жокту бар кылган адамдын бири эле да. Тегерек столдун катышуучуларына 7 пункттан турган билдирүү таркатылган. Анда президенттик шайлоо алдында мыйзамдуулукту, туруктуулукту сактоо, таза саясий атаандаштык сыяктуу маселелер камтылган. Талкуунун жүрүшүндө ага алымча кошумчаларды киргизүү сунушталды. Иззат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.